Ушул бөйрөктүн жанында эле турат ташыңыз. Бөйрөк шишип кеткен чоңоюпчу. Табарсызга чейин жол бар да атайын. Дальше дейм. Ошол жака батпай атат бул таш. Чоң да. Ошондой майда частьтарга, частичкаларга майдалап берген аракет кылабыз да бул аппарат менен. Приступ бергенде резкий оруйбу? Резкий движениядан коркуп калыпсызбы уже? Кымылдатпай коет да. Бир бассаңыз уже кесип таштагандай болот да. Ошон үчүн Мурда ушундай кесилип операция болчу да. Бул еще бая таралып кичинекей болуп калган, а так моундай кесилет. Ушундай кесилип бир таш алынган. Азыр болсо эч жерди кеспей ушул аппаратты коюп, ташты майдалап беребиз. Заманбап деген мына ушул да. Ошо айла жол кесилгенде да, жол болот ана сиздики. Открытый операцияларды минус жактары бар да. Форманы бузулуп кетет да. Анатомия бузулат да. Открытый операцияларда. Себеби ошол ташты алыш үчүн, открытым путем бул ташты алыш үчүн элестетсеңер, мына кожа кесилет, подкожа кесилет, мышцалар кесилет. Толтура кесип ичине барып туруп, анан кийин алып туруп, анан кайрадан тигип чыгабыз да. Жанагы структурасы бузулуп кетет да. А биз эмне кылабыз азыр? Биз эч жерди кеспейбиз, эч жерди анатомияны бузбайбыз. Ушу болгон ташты прицел коюп туруп эле майдалап беребиз да. Изгип, перегиптер бар бери. Мурун деген мондай эски методдор менен мондай болуп кесишчү да, чоң кылып. Азыр болсо мына дистанционный литотрипсиядан кийин мондай кызыл болуп калат да. Денеси ак кишилердики кызыл болуп калат. 1 саат, 2 саатта эч нерсе калбайт. Кешип жок. Эми азыр талкалап койдук, буюрса жакшы болуп каласыз эми. Иншалла. Бирок оору жок. Оору жокпу? 0. Жакшы. Смело басып калыпсыз уже, Нормально.